Ошол окуянын чыгышына эл кыйналып кетти. Жамиля Токсонова 2010 жылы 6 апрелде Таласта башталган элдик толкундоолорго катышкан энелердин бири. Ошол учурда чогулган элдин көтөрүлүш чыгаруу ниети болбогонун айтат. Чогулган эл жөн гана бийлик өкүлдөрү менен жолугушууга барышкан. Ой тилегибиз эле бир андай тополоң болуп кетет деп бир ойлогон жок элек да биз. Ушундай чаң чыгып кетет, бир байкуштардын балдары өлүп кетет деп ойлогон эмеспиз эч убакта. А көрсө балдар деле ошо көкөйүнө тийген экен. Эми элдин мүдөөсү аткарылды деп эле ойлойм. Эми тынчтыкта жашап атырбыз, кагылайын Кудай жасалабасын. 2010 жылдагы элдик көтөрүлүштүн курмандыктарын эскерүү үчүн Бакай Ата районунун тургундары апрель элдик революциясында курман болгондорго арналган аянтта чогулушту. Элибиздин эркиндиги жана адилеттүү башкаруу үчүн көтөрүлүшкө чыгып, шейит болгон баатырларга арналып Куран окулду. Ошондой эле бул окуя кыргыз элинин жүрөгүндө, Кыргызстандын тарыхында төөлүккө сакталаары белгиленди. Убагында 90га жакын болсо, азыр ушул жаракат алып, ушул окуяда окко учуп, октон жаракат алгандар 150ге жетиптир. Окко учкан биздин шейит кеткен баатырлардын аркасында калган балдарына, бир туугандарына мамлекет тарабынан жардам көрсөтүлүп келет. Ошондой эле катышуучуларга дагы көңүл бурулуп, мындан кийин мындай каргашалуу окуя болбосун. Иш-чарага апрель элдик революциясынын катышуучулары, революциянын баатырлары катышып, элдик көтөрүлүштө курман болгондордун эрдиги эч качан унутулбашы керектигин белгилешти. Бул күндү унутуп койсок, анда биздин келечегибиз жок да болуп калышы мүмкүн. Келечек бул күндү унутпашыбыз керек. 150ге жетти. Өткөндөрдүн саны 150ге жетти. Кандай чоң апаат бул. Түшүнгөн кишиге. Апрель элдик революциясынын катышуучулары апрель окуяларында мамлекеттик кызыкчылыктарын коргоодо кошкон зор салымдары үчүн Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары менен сыйланышты. 2010 жылы Талас облусунда башталган элдик көтөрүлүшкө катышкандардын ичинен 400дөн ашык жаранга апрель элдик революциясынын баатыры наамы берилген. Ал эми Бакай Ата районунан 91 жаран элдик көтөрүлүшкө катышкан. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Бакай Ата району.